Menin akıldı, sulu, күчтүү, аракетчил жана сүйкүмдүү окуучуларым. Менин аты жөнүм Аманжан кызы Мээрим. Силердин кыргыз тилчи Эже Кеңермин. Москва районунун Курбский айылында иштеймин, номер 1 мектеп, Октябрда. Урматтуу окуучулар, биздин бүгүнкү сабагыбызга керектелүүчүлөр кыргыз тили китеби, жазуу дептери, жөнөкөй карандаш, калемсап жана сызгыч керектелет. Эмесе балдар, дептерибизге бүгүнкү күндү жазабыз. Бугу айынын 8, сабактын темасы сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү тууралуу алган билимдерин бышыкташат. Тема боюнча көнүгүүлөрдү иштеп, текст боюнча суроолорго жооп беришет. Туура ой жүгүртүүгө, апаларыбызды сыйлоого умтулушат. Сабактын тиби алган билимди тереңдетүү, сабактын формасы болсо онлайн сабак, китеп менен иштөө. Акылдуу окуучуларым, сабактын алдында биз өзүбүздүн, апаларыбыздын маанайларын жакшыртуу максатында эң баалуу дүйнөдөгү теңдешсиз апаларыбыздын колунан өөп, жагымдуу маанайда сабакты баштайбыз. Азаматсыздар, эми балдар, үйгө берилген 19-көнүгүүнү карайбыз. Китепте бул көнүгүүнүн берилишинде жуптарда иштегиле төмөнкү кырдаалдар боюнча диалог түзгүлө деп атат. А мен болсо азыркы кырдаалга байланыштуу үйдөгү ата-энелерибиз менен диалог түзүп мага жөнөтөсүңөр деп айтканмын. Баракелде, тапшырманы туура аткардыңар. Азыр болсо айрым окуучулардын аткарган тапшырмасын чогуу көрүп алсак. Жакшы көрөсүңбү? Ооба, жакшы көрөм. Кайсы фильмдер жагат? Садык Шернияздын Куманжан Датка фильми жагат. Кайсы актерлор сүйүктүү актерлор? Курманжандын ролун ойногон Элина Абай кызы Назира Мамытбекова жана Алибек Датканын ролун ойногон Азиз Мурадалиев. Музыканы жакшы көрөсүзбү, апа? Ооба, жакшы көрөм музыканы. Кайсы музыка сизге жагат? Заманбап, элдик же классикалык музыкабы? Элдик музыка жагат. Концерттерге бардыңыз беле? Баргам. Сүрөт искусствосу жагабы? Ооба, Көрөсүңбү же жакшы көрбөйсүңбү? Ооба, кинону жакшы көрөм. Кайсы фильм жагат, кайсы актер жагат? Мага Чыңгыз Айтматовдун Жамиля деген киносу жагат. Музыканы жакшы көрөсүңбү? Ооба, жакшы көрөм. Кайсы музыканы жакшы көрөсүң? Классикалык музыка жагат. Концертке барам. Сүрөт искусствосы жакшы көрөсүңбү? Ооба, сүрөт искусствону абдан жакшы Кайсы көрөм. картина жагат? Мага жазгы картина жагат. Леонардо да Винчинин Күз деген картинасы да жагат. Кинону жакшы көрөсүңбү? Ооба, жакшы көрөм. Кайсы фильмдер жагат? Айбек Дайырбековдун Дара кыры фильми абдан жагат. Кайсы актер сенин сүйүктүү актеруң? Дара кырында аткарган актриса Салтанат Бакаева жана актерлор Темирлан Сманбеков, Өмүрбек Израилов жагат. Музыканы жакшы көрөсүзбү, апа? Ооба, жакшы көрөм. Кайсы музыка сизге жагат? Заманбап, элдик же классикалык музыкалар жагабы? Классикалык жана элдик музыкалар жагат. Концерттерге бардыңыз беле? Ооба, баргам. Сага сүрөт искусствосу жагабы? Ооба, абдан жагат. Ооба, мен театрды жакшы көрөм. Театр искусствосунан сага деген балет жагабы, опера, драма, комедия кайсынысы көбүрөөк жагат? Мага комедия жагат, анткени аякта көп күлкүлүү болот. Алар маанайды көтөрүшөт. Сен кайсы театрга баргансың? Баргансыңбы? Ооба, мен баргам. Мен Кыргыз драма театрына баргам.
Урматтуу окуучулар, биз өткөнкү сабакта дагы ушул тема тууралуу түшүнүк алганбыз. Бүгүн дагы алган билимдерибизди толуктайбыз. Сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү баяндооч менен байланышып, алардын белгилерин тактап, толуктап көрсөтөт. Айкындооч мүчөлөр аныктооч, толуктооч, бышыктооч деп 3 топко бөлүнөт. Азыр балдар, сабагыбызды көнүгүү иштөө менен бышыктайбыз. 149 беттеги 21 көнүгүүнү карайбыз. Төмөнкү сөздөрдү окуп, котормосун туура тапкыла. Азаматсыңар балдар, баарыңар жебечени туура койдуңар деп ойлоймун. Биринчи сөз тасма, фильм, ролду аткаруу, исполнить роль, элес, образ, көп кырдуу талант, многогранный талант. Эми балдар, жүзүбүзгө бир жылмаюу тартуулап алсак. Алтайыр, эмне себептен сабакка кечигип келдиң? Апам үйдөн 5 сомун жоготуп алган болчу. Кызык, сага анын кандай тиешеси бар? Апам мешке чыгып кеткечеңде 5 сомдун үстүндө жылбай отурдум. Мына кей балдар, ушундай жылмаюу менен 23 көнүгүүдөгү кинодогу өмүр текстин окуйбуз. Андан соң балдар, 24 көнүгүүдөгү суроолорго текст аркылуу жооп жазабыз. Биринчи суроо: Сүймөнкул кинодо кандай образдарды жараткан? Экинчи суроо: эмне үчүн актер мыкты образдарды жарата алды? Үчүнчү суроо: ал кинодон башка эмне менен алектенген? 3 суроонун жообун туура так ойлонуп жазып алабыз дагы үйгө тапшырма алабыз. 25 көнүгүү 150 бет берилген таблицаны толтурабыз. Үйдөгүлөрдүн жардамы менен тапшырманы аткарып, мага жөнөтөсүңөр. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кош болгула балдары.